Садыр Жапаров Бельгиянын королу Филипп менен жолугушту. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык алака тууралуу пикир алышты. Кыргызстан менен Бельгиянын кызматташтыгынын келечектүү багыттары белгиленди. Садыр Жапаров король Филиппти Кыргызстанга өзүнө ыңгайлуу убакта келип кетүүгө чакырды. Садыр Жапаров иш сапарынын алкагында Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен да жолукту. Тар жана кеңири курамда сүйлөшүү болуп, тараптар соода-экономикалык кызматташтык, инвестиция тартуу, айыл чарба, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана башка багыттарда пикир алышышты. Негизинен алганда Европа биримдиги бул баягы дүйнө жүзүндөгү эң чоң бир баягы саясий уюм десек болот, эл аралык уюм. Анан азыркы күндө дагы өзүнүн дүйнөлүк саясатта болобу, ушул регионалдык саясатта болобу, өзүнүн мындай алыктуу өзүнүн бир иштерин жүргүзүп келет. Кыргызстандын негизги баягы биз кызматташып аткан багыттар бул баягы жашыл экономика деп атабыз, жаңы технологиялар, ошондой эле жанагындай демократияны өнүктүрүү боюнча, адам укуктары боюнча дагы бир кызматташуулар жүрүп атат. Өз кезегинде Шарль Мишель демократия, адам укуктарын урматтоо жана мыйзам үстөмдүгү, экономика жаатындагы кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө умтулаарын ырастады. Европа биримдиги менен соода-экономикалык алака жакшыра баштаганын серепчилер белгилейт. Мисалы 2002 жылы биз карап турсак, ушул биздин соода жанакы байланышыбыз эгерде бир 660 миллион доллардын тегереги болсо, 2023 жылы карап көрсөк, 2 миллиард 300 миллион долларга чейин көтөрүлүп калды да. Бул деген 3 эсе, мындай 338%га чейин көтөрүлүп атканы. Бул деген ошол жакшы бир деңгээлге түшүп атканы, бул деген ошону менен аныкталып турат да. Шарль Мишель энергетика, экологиялык таза технологиялар, транспорт тармактарында кызматташуунун келечеги кең экенин белгиледи. Транспорт демекчи Садыр Жапаров Кыргызстандын авиакомпанияларынын кара тизмеге кирип, Европа мамлекеттерине учак каттамдары аткарылбай турганын эске салды. Бул маселеге жеке өзү көңүл буруп, жарлык чыгарылып, жарандык авиация агенттигинин ишмердүүлүгүн жакшыртууга аракет күч. 4 аэропорт реконструкцияланды, жаңыларын салуу пландалууда. Мамлекеттик жарандык авиация агенттиги 2023 жылдан баштап Еврокомиссиянын түзүмдөрү менен тыгыз иштешүүдө, талап кылынган документтердин баары берилген. Садыр Жапаров климаттын өзгөрүүсү Кыргызстанда да байкалып, кылым турган мөңгүлөрдүн аянты кыскара баштаганын белгиледи. Климаттын өзгөрүшү региондогу суу маселесинин курчушуна алып келет. Кыргызстан 5,4 миллиард куб метр суу сактагычы менен кам барата биргесин курууга белсенди. Жакында эле Вена шаарында өткөн форумда донорлордун платформасы түзүлгөнүн президент белгилеп, Европа бирлигин бул ири долбоордун курулушуна кошулууга чакырды. Садыр Жапаров Кыргызстан кен байлыктарга бай экенин, анын ичинде сейрек кездешүүчү металлдар тармагында кызматташуу маанилүү багыттардын бири экенин ырастады. Айтымында Кыргызстанда Европа өлкөлөрүн кызыктырган 17 маанилүү металл бар. Алардын 10-унун кору мол. Мындан улам тоо кен жаатында долбоорлорду ишке ашырууга инвесторлорду жана каржы институттарын чакырды. Жолугушуунун алкагында Кыргызстан менен Европа бирлиги кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол койду. Бул документке бир гана Европа бирлиги эмес, бардык 27 мүчө мамлекет кол коюп жаткандыгы анын маанилүүлүгүн ырастап турат. Данный документ не политический. Бул документ көптөн бери даярдалып келген. Экономиканы өнүктүрүү үчүн Европа биримдиги менен сооданы көбөйтүп, жогорку технологияларды, инвестицияларды тартуу маанилүү. Сүйлөшүүлөрдө соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жана кайсы багыттарга инвестиция тартууну сүйлөштүк. Бул соода-экономикалык макулдашуу, эч кандай саясат жок. Кол коёордон мурун анализ жүргүздүк. Биздин эксперттер ЕАЭБтин регламенттерине каршы келбейт экенин ырасташты. Наши эксперты подтвердили, что это соглашение не противоречит регламентам ЕС. Эми бул документ ратификациядан өтүшү керек. Ага 2-3 жыл убакыт кетет. Кыргызстан менен Европа биримдигине мүчө өлкөлөр ратификациядан өткөргөн соң гана документ күчүнө кирет. Жазгүл Сейдахматова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бельгия.